Салам достор, экинчи шарттуу сүйлөм темасынын видео көнүгүүлөрүнө кош келдиңиздер. Сиздер менен Окутулуу English, менин атым Муну. Сабакты баштадык. Бүгүнкү сабакта биз буга чейин өткөн second conditional, экинчи шарттуу сүйлөм темасын бышыктап, көнүгүүлөрдү аткарабыз ошол боюнча жакшылап үйрөнүш үчүн. Биздин видео көнүгүүлөрдө атайын эрежелер бар, ошолорду бир кайталап алалы. Көнүгүүлөрдү сөзсүз түрдө өз алдыңызча аткарышыңыз керек. Ошон үчүн тапшырмалардын алдында видеону паузага коюп алууну сунуштайбыз. Анан көнүгүүлөрдү жазуу форматында аткарсаңыздар сабак эки эсе пайдалуу болот. Маал менен видеону паузага коюп туруп, сүйлөмдөрдү англис тилинде менин артыман кайталап окусаңыздар, сөздөрдү туура айтууга дагы мүмкүнчүлүк аласыздар. Эрежелерди бир кайталап алдык, анда сабакка өтөлү. Видео көнүгүүлөрдө биз буга чейинки теманы бир сыйра кыскача кайталап отуруп, көнүгүүлөргө өтөбүз. Анда second conditionalды бирге эстеп алалы. Биринчи шарттуу сүйлөмдөгү видео көнүгүүлөрдө эле биринчи мисалдан баштайлы. If I had a dog, then I would name it Борсок дейт. Эгер итим болгондо, анда атын Борсок коймокмун деген баланын ит баккысы келген кыялы жөнүндө мисалды көрдүк. Бул баланын али ити жок экен, бирок ити бар болсо, ит бага турган болсо, анда атын Борсок коймок деген кыялынан тааныштык. Дал ушундай кыялданып, божомолдоп, элестетип айткан учурда, биз элестетилген шарттарды айтканда бизге экинчи шарттуу сүйлөм second conditional керек болот экен англис тилинде. Аны түзүш үчүн баягыдай эле сүйлөмдү экиге бөлүп алсак жакшыраак түшүнүктүүрөөк болот. Ушул сүйлөмдү экиге бөлүп карай турган болсок, анда шартка жана жыйынтыкка бөлүнөт экен. Шарт бөлүгү if менен if I had a dog болсо, жыйынтык бөлүгү then I would name it Борсок болот экен. Башкача айтканда, кыялдагы элестетилген чындыктан алыс шартты элестеттик. Анан боло элек божомолдоңкон жыйынтыгын дагы элестетип ойлоп көрдүк. Атын Борсок коймокмун деп. Эмне үчүн эки бөлүккө бөлүп алып караган оң? Анткени шарттуу сүйлөмдөрдө англис тилинде эки бөлүгү эки башка түрдө түзүлөт деп айтканбыз. Экинчи шарттуу сүйлөмдүн if бөлүгү, шарт бөлүгү past simple менен түзүлсө, экинчи then жыйынтык бөлүгү would жардамчы сөзү менен этиш менен кошо түзүлөт экен. Мисалы, if I could turn back time, I would spend more time with my family. Убакытты артка кайтара алганымда үй бүлөм менен көбүрөөк убакыт өткөрмөкмүн дейт. Байкасаңыздар, биринчи бөлүгүндө if I could turn деп кен баягы модалдык этиштин өткөн чакта формасы коюлуп туруп, past simple менен could turn back time убакытты артка кайтара алганымда деп өткөн чакта элестетип айтып атат. Then жыйынтык бөлүгүн болсо, баягы божомолдогондугу, кыялдангандыгы үчүн кыргыз тилинде макмын деген мүчөсүндөй woodту этиштин астына коет экен. Бул жерде жакшылап карасаңыздар, wood ата тоочко кошулуп апостроф д болуп кыскарып кетиптир. Ошондуктан I would spend деп айтсаңыздар деле болот, же I'd spend деп кыскартып койсоңуздар деле өзгөрбөйт экен. Экинчи бөлүгүн байкадыңыздар, would жана этиш менен түзүлүптүр. Бул жерде деле биринчи шарттуу сүйлөмдөгүдөй thenди кээде түшүрүп койсоңуздар болот, андан мааниси өзгөрбөйт. Эгер убакытты кайтара алганымда үй бүлөм менен көбүрөөк убакыт өткөрмөкмүн дейт. Анданы кошсоңуздар деле, кошпосоңуздар деле бирдей. Эң жакшы түзүлүшүн бир кайталап алдык. Анан бул жерде эске ала турган дагы бир нерсе бар. Экинчи шарттуу сүйлөмдү түзүп атканда воздун ордуна бардык ата тоочторго word'ү коет экенбиз. Себеп дегенде were кырдаалдын элестетилген же реалдуу эмес экенин билдирет экен. Мисалы, if I was you деп айтпастан if I were you, мен сен болсом деп элестетет экенбиз. Сөзсүз түрдө бүт жерде word'ү коюшуңуздар керек экен. Эң жакшы баарын кайталап алдык. Эми шарттуу сүйлөмдөрдө жалпы суроо түзгөндү бир эстеп алалы. Аны дагы мурдагы сабакта өткөнбүз. Шарттуу суроо түзүш үчүн биз англис тилинде шарттын башына what if, эгер дегенди кошкот экенбиз. Мисалы, what if you were a boy? Эгер бала болсоң эмне болот эле деп. What ifтен кийин этиш дайыма өткөн чакта турушу керек экен. Анткени эгер деп боло элек жагдайды элестетип божомолдоп аткан болот экенбиз. Эң жакшы суроолорду да кайталадык, экинчи шарттуу сүйлөм түзүлүшүн да кайталадык. Эми көнүгүүлөргө өтөрсөк болот. Кеттик. Биринчи көнүгүү. Exercise 1. Дал келтирүү боюнча көнүгүү экен. Бул жерде биринчи бөлүктөгү шартка варианттардагы жыйынтыкты бириктиришиңиздер керек экен. Мисалы, if I could sing, I would join a music band. Мен ырдай алсам, музыкалык топко кошулат элем деп маанисине жараша дал келтириш керек экен. Видеону паузага коюп алып туруп, А колонкасындагы шарттарга Б колонкасындагы жыйынтыктарды дал келтириңиз. Баштадык.
Эң жакшы аткарып жетиштиңиздер деген ишеничтебиз. Кеттик анда жоопторду бирге текшерели. Биринчи шартка D варианты туура келиптир. If I lived by the sea, I would swim every morning дейт. Эгер деңиздин боюнда жашасам, if I lived by the sea, I would swim, сууда сүзмөкмүн, every morning дейт. Күнүгө эртең менен сууга түшмөк экен. Экинчи шартка C вариантын туура коюп турбуз. If we had a big garden, we would grow our own vegetables дейт. Эгер биздин өзүбүздүн бакчабыз болгондо, if we had a big garden, чоң бакчабыз болгондо, we would grow, өстүрмөкпүз дейт өзүбүздүн жашылчаларыбызды дейт. Жашылча тикмек экен. Үчүнчү шартка А вариантын туура келтирипбиз. If you organized a party, I would help with the food and drinks дейт. Эгер сен отуруш уюштурсаң, анда мен тамак аш менен, тамак суусундуктар менен жардам бермекмин дейт. Would help деп. Төртүнчү шартка Б вариантын тууралат экенбиз. If Nursultan were an artist, he would paint a beautiful portraits дейт. He would paint beautiful portraits. Эгер Нурсултан сүрөтчү болгондо, ал кооз портреттерди тартмак дейт. Бул жерде байкасаңыздар, if Нурсултан was деген жокпуз. Чекерик санына карабастан were деп койдук, анткени эреже боюнча were коюлушу керек. Бешинчи шартка И вариантын коюп турбуз. If you met a famous singer, you would ask for a photo. Эгер сен таанымал ырчыны жолуктурсаң, дейт, you would ask for a photo. Сүрөткө түшкөндө сурамаксың дейт. Азаматсыздар, бардык шарт менен жыйынтыктарды бири-бирине дал келтирип жетиштик. Эми экинчи көнүгүүгө өтөлү. Exercise сүйлөмдөрдү толуктоо дейт. Бул жерде дагы кашадагы этиштерди ачып туруп, боштуктарды туура формасы менен толтурушуңуздар керек экен. Мисалы, if you ask her nicely, she help you дейт. Биринчи бөлүгүн past simpleга өзгөртөт экенбиз. If you asked her nicely деп, экинчи бөлүгүнө этиштин астына would'ду коштуруп, she would help you. Эгер андан жакшынакай кылып сурасаң, анда ал сага жардам бермек дейт. Дал ушундай мисалда төмөнкү 5 сүйлөмдөгү кашадагы этиштерди ачып туруп, second conditional боюнча туура формага коюп толуктап чыгыңыздар. Видеону паузага коюп туруп, баштаңыз. Эң жакшы толтуруп бүттүңүздөр деген ишеничтебиз. Кеттик, жоопторду бирге текшерели. If I be a teacher, I teach math деген жерге if I were a teacher, I would teach math. Мен мугалим болгонумда математикадан сабак бермекмин деп айттык. If I was a teacher деген жокпуз. Эрежеге жараша were'ду койдук. Кийинкиси if we went to Osh, we would eat plov every day дейт. Эгер Ошко барсак, күнүгө плов жемекпиз дейт. If you woke up earlier, you would feel better. Эртерээк турганыңда өзүңдү жакшыраак сезмексиң дейт. Биринчи бөлүгү past simple, экинчиси would feel менен түзүлүптүр. If I spoke German, I would travel to Berlin. Эгер немисче сүйлөгөнүмдө Берлинге саякаттап бармакмын дейт. Бешинчи акыркы сүйлөм болсо, if they had a dog, they would walk it every evening дейт. Эгер алардын ити болгондо дейт, if had a dog, they would walk, аны күнүгө сейилдегенге чыгармак дейт, бастырып келгенге. Азаматсыздар, эми акыркы 3-чү көнүгүүгө өтөлү. Exercise 3. Бул жерде шарттуу суроо түзгөнгө бышкат экенбиз сиздер менен. Жай сүйлөмдү суроолуу формага өткөрүшүңүздөр керек болот экен. Мисалы, if you knew the answer, you would cheat. Эгер сен жообун билгенде, анда алдамаксың деп, же мындай тесттен калп айтмаксың, алдамаксың деген сыяктуу. Ушундан суроо түзүш үчүн what would you do if you knew the answer? Эгер сен жообун билгенде эмне кылат элең деп, баягы сүйлөмдүн башына what would you do if деп туруп коюп эле суроого айландырат экенбиз. Кеттик анда, видеону паузага коюп алып туруп, ата точко жакшылап көңүл буруп туруп, суроолуу формасын жасап чыгыңыз. Эң сонун тапшырманы аткарып бүттүңүздөр деген ишеничтебиз. Кеттик бирге жоопторун текшерели. If my brother were here, he would fix the car деген жай сүйлөмдү. What would my brother do if he was here? Менин байкем биякта болсо, эмне кылат эле деген суроону түздүк. Кийинкиси, if you found a wallet on the street, you would take it to the police дейт. Көчөдөн бирөөнүн баштыгын таап алсаң, полицияга алып бармаксың деген сүйлөмдү. What would you do if you found a wallet on the street? Көчөдөн баштык таап алсаң, эмне кылат элең деп, баягы кошелек.
Үчүнчү сүйлөмдү if someone stole his bike, he would report it. Бирөө анын велосипедин уурдап алса, арыз жазмак деген жай сүйлөмдөн what would he do if someone stole his bike? Бирөө анын велосипедин уурдап кетсе, ал эмне кылмак деген суроону түздүк. Төртүнчү if we were invisible, we would play tricks on our friends дейт. Биз эгер көрүнбөгөн болсок, досторубуз менен ойномокпуз дейт, досторубузду коркутмакпыз дегендей. What would we do if we were invisible дейт. Биз көрүнбөгөн болуп турган болсок, мындай супер күч дегендей, эмне кылат элек деген суроону түздүк. Анан акыркысы if your best friend moved abroad, you would stay in touch online. Эгер досуң чет өлкөгө көчүп кетсе, онлайн сүйлөшүп турмаксың деген сүйлөмдөн what would you do if your best friend moved abroad? Эң жакын досуң чет өлкөгө көчүп кетсе, эмне кылат элең деген суроону түздүк. What would you дегенди коштуруп, азаматсыздар, ушинтип шарттуу сүйлөмдөрдү дагы бир сыйра жалпылап бышыктап көнүгүүлөрдү аткарып алдык. Алдыда сиздерди аба ырайы деген сабак күтөт. Буларда жаңылыктарыбызды өткөрүп албаш үчүн соц тармактарыбызга катталыңыздар. Бүт жерде окутулуп деп издесеңиздер чыгабыз. Кийинки сабактарыбызда жолугушканча, достор.